Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринин балконунан өрт чыкты. Өрт жалын өчүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Бишкекте жаран адамдарды тапанча менен коркуткан адамды УКМК тизгинин тартып кармады. Бул видеоролик эл арасында талкууда. Мындай кылбаш керек. Ысык көлдө бейтаныш адам шымын чечип, артын жууп жатканын көрүүгө болот. Түркияда өтө каттуу жаан болуп, сел көчөлөрдү каптады. Селдин кесепетинен кайыктарда жүрүүгө аргасыз болууда. Сен мага телефонду көтөрүп алып, блогер болбо. Сенин өздүгүңдү аныкташ үчүн мен сени 3 саат кармап отурганга акым бар деген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Бүгүн 4-июнда Бишкек шаарынын Киев көчөсүнө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн балконунан өрт чыкты. Бул тууралуу УКМ билдирди. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүгө саат 10:29 1 май райондук өрт өчүрүү башкармалыгынан бир бөлүм тартылды. Кошумча маалымат берилет. Протокол tutsun. Kayak korp sigaret çekelim. Sigaretli. Kayak korp sigaret çekelim. Belirlengen joyda çekesin. Tabii ki ilan kreni mesele degan yer bak çekesin. Kayak dorken көрсөтчү. Var. Kayak dorken. Kayakta шаардын ичинде каякта туруп. Место для курения деген. Иә. Место для курения деген шаарда каякта турат. Место для курения деген yer бар. Kayak var. Көрсөтчү. Азыр көрсөтөсүң? Мен айтайын дейм. Азыр көрсөтөсүң, мен ошо Ана сиз сүйлөңүз, мен биринчи сүйлөп коеюн. Административный кодекс боюнча 83-беренеси боюнча коомдук жайларга тамеки чеккенге болбойт деп жазылган. Коомдук, мейли коомдук чеккен. Коомдук эмес чеккен. Мен айтып өтөйүн дейм. Коомдук жайларга остановкалар, парк, сквер, закрытый помещениялар, торговый центрлер кирет, базар ичи кирет. Остановкада турасыз, бул жерде адамдар турат. Siz berде турасыз тамеки чегип. Азыр мен маяктан тамеки чегиш үчүн каяка барайын азыр иш жерден? Күрөшчү месталар бар да. Кана күрөшчү место көрсөтчү? Кафелердин ичинде, кафелердин жанында бар. Мен эмне сигарет чегиш үчүн кафеге кирейинби? Жок, өзүңөргө керек болсо кафеге мен сигарет чегип алайынчы деп керек. Эме сурансам киргизет. Жалал кафенин бере беришинде бар например, место. Жок, көрсөтчү жакта. Чогор көрүп билем. Чегем ошак бар. Чегем ошакты билип алам мен. Мен коркутпай элеңизби? Иә. Коркутпай эле коңуз. Жакшынакай обращение кылып атканда. Жакшынакай эмнеге томпауш этип атат мага келип? Сигарет чекпей. Не, болот. Мен паспорттун кармаган укугуңар барбы? Бар. Эмнеге? Кандай укугуңар бар? Мен сеничи байкеси өздүктүгүңдү тактаганчачы 3 саат кармаганча укугум. Өздүктүгүн тактаганга такта өздүктүгүн. Жок, надо будет деп атат. Надо будет. Неге сен? Надо будет кылбайсың. Укугум жок. Мен барар бекем. Мен барар бекем. Барбайм. Не подчинение мен кирип кетесиң бекем. Не подчинение ме? Киргизе аласың. Телефонун алып чыгып блогер болуп элебочу, макулбу? Блогер болуп элебочу. Күнүнө 15 жолуктум. Макулбу? Эме телефондон коруп калат деп атсың. Мен өзүмө жүктөлгөн жумушумду кылып атам, эч кандай закон нарушать жокмун. Бякта деген. Во-первых, ук байке. Во-вторых, мен сага мыйзамдуу талабымды сен аткарышың керек. Сен аны аткарбай койгонго укугуң жок. Аткарбаган эмне кылып атам? Жок, mesela жакшына аткарбай бербей жатпайсың паспортун тартып. Паспортун бербейм, мындай эле карматам, мына көрүп. Сүрөткө тартып алып бербейм. Кел, алып кел тартып ал. Тартып. УКМК Бишкекте адамдарды тапанча менен коркуткан жаранды кармады. Бишкекте 23-майда Карл Маркс менен Сомбердиев көчөлөрдүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен айдоочулар жаңжалдашкан. Жаңжал маалында жаран 12 даана 10x28 калибрдеги октору жана 2 магазин менен жабдылган Grand Power T12 маркасындагы травматикалык тапанчасын алып, катышуучуларды көздөй багыттап өлтүрөм деп коркута баштаган. Аталган жаранды кармоо учурунда өзгөчө жыты бар ак түстөгү порошок салынган желим баштык табылган. Натыйжада кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин 2-бөлүмүндө каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Фамилия отчество. Фамилия, имя, отчество.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Айланма жолдо унаанын дөңгөлөгү жарылып, кырсыкка учурады. Чүй облусунун Кан шаарында жол кырсыгы катталып, материалдык чыгымдар келтирилди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык 2025 жылдын 4-июнь күнү саат 7:40 чамасында Бишкек Нарын Тору-Карт айланма жолунун 44-5 чакырымында чоң жүк ташуучу унаа чыгыштан батышты көздөй бара жатып жол кырсыгына кабылган. Айдоочунун айтымында унаанын сол алдыңкы дөңгөлөгү жарылып кеткен. Айдоочу тормозду баскан учурда үстүнө жүктөлгөн темирлер унаанын кабинасына кулап түшкөн. Жол кырсыгынан улам жабыркагандар жок. Сооронбай Жээнбековдун кудасы Абжалиев коррупцияга шектелип, кайрадан кармалды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экс-депутат Алиярбек Абжалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалды. Маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 24 KG редакциясына тастыктаган. Октябрь райондук сотунун 2025 жылдын 15 майындагы чечими менен коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 13 июлга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы колдонулду деп айтылат билдирүүдө. Алиярбек Абжалиев 2022 жылдын февраль айында алдамчылыкка шектелип кармалган. УКМКга ишкер арыз менен кайрылып, Абжалиевдин алдамчылык аракеттеринен улам $2 миллион зыян тартканын айткан. Кийин ал жабырлануучуга $1 миллион 200 000 чыгымды төлөп берип, камактан бошотулган. Илгери порнография жок, аталарыбыз 15тен кем эмес бала төрөткөн. Парламентте порно сайттарга кирүүгө тыюу салуу маселеси кызуу талкууга айланууда. Анда депутат Аккулу Бердиев порно сайттардын популярдуулугунан улам төрөт деңгээли төмөндөп кеткенин кошумчалады. Эске салсак, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Илгери порнография жокто биздин ата-бабаларыбыз 15тен кем эмес төрөткөн. Урматтуу депутаттар, ошондуктан ушундай нерсени биз жолотпошубуз керек, бул эч нерсеге сыйбайт. Урматтуу. Ысык көлгө уяттуу жерин жууп жаткан адамдын видеосу талкуу жаратты. Соц тармактарда көлгө кирип, уяттуу жерин жууп жаткан кишинин видеосу тарады. Интернет колдонуучулары аталган кишини кескен сынга алып, башка жарандарды берметибиз болгон ысык көлгө аяр мамиле кылууга чакырган. Туркиянын Трабзон шаарында катуу жаандан улам көчөлөрдү суу каптады. Туркиянын Трабзон шаарында 4-июнга караган түнү жааган катуу жаанын кесепетинен суу ташкыны болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, селден улам ондогон үйлөрдү, мекемелерди жана жолдорду суу каптады. Өзгөчө оор кылдар Беширли жана Малоз айылдарында орун алды. Эски жээк жолунда чоң көлөмдө суу топтолуп, бизнес борборлор, унаа токтотуучу жайлар, мектептер, ооруканалар жабыркады. Трабзон облусунун губернатору Азиз Елдырымдын айтымында 278 чалуу кабыл алынган. Алардын 267си Артаксиха районунда болгон. Ошондой эле Акчаабад районунда 72 жаштагы Хусейин Айдын аттуу жаран дайынсыз болуп жатат. Бийлик өкүлдөрү тургундарды сел болгон жерлерге жакындабоого чакырып, электр мамалары жана трансформаторлорго байланышкан коопсуздукка көңүл бурууну эскертишти. Селдин кесепеттерин жоюу иштерине 460тан ашык шаардык суу канализация кызматкерлери, 16 суу ташуучуна, 20 канал тазалоочу техника, 24 оор техника, 50 башка атайын унаалар тартылган. Артахиса районунун мэри Ахмед Каянын айтымында жалпы
44 аймак жабыркап, үйлөр, ишканалар, тосмолор, жолдор бузулган. Белгилей кетсек, мунун алдында Туркиянын Мугла провинциясында магнитудасына 5,7 жеткен жер титирөө катталып, жабыркагандар болуп, бир өспүрүм каза болгон. Жараксыз турак жайлар болгону менен эл арасында дүрбөлөң жаралган. Мурдагы депутат Алиербек Абжалиев камакка алынды. Жогорку кеңештен мурдагы депутат Алиербек Абжалиев кармалды. Бул маалыматты Бишкек шаардык соту тастыктады. Октябрь райондук сотунун 2025 жылдын 15 майындагы токтому менен УКМКнын Чүй облусу боюнча күзөт кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылды. Абжалиевке карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 13 июлга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. 2022 жылдын февраль айында Абжалиев алдамчылыкка шектелип кармалган. Кийинчерээк УКМК ал $1 миллион өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтурганын билдирген. Андан кийин ал камактан бошотулган. Бул акбар келди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 AQSh доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 AQSh доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.